Рахмат, урматтуу Нурлан Сабекович, урматтуу коллегалар. Мен чыгырып кетейин дедим элем. Ошо биздин парламенттен өкмөткө барган биздин мурунку коллегаларыбыз азыр өкмөттүн мүчөлөрүнө аярыраак мамиле кылып кетүүнү. Бул биринчиден, экинчиден, урматтуу Алтынай Сейитбековна, канча мыйзам социалдык тармакта биз кабыл алганбыз. Ошонун канчасы эмки жылдын бюджетине камтылды. Ушуга бир көңүл буруп койсоңуз дагы, биздин социалдык мыйзамдын баары, ошонун ичинде биздин балдарга арналган мыйзамыбыздын баары бүт кыргыз элине арналган да. Менин коллегаларым укпай, миллиардер, олигарх болгондорго деле сүйүнчү беребиз деп, баарын жыргатып салдык да. Мен айтып коеюн, мына таблицаны бир көңүл буруп койсоңуздар болот. Байлардын үй бүлөсү бир 100 миңге жакын үй бүлө бар Кыргызстанда. 800 миңге жакын орто катмар үй бүлө бар. 900 миңге жакын үй бүлөлөр бүгүнкү күнү биздин акчага муктаж эмес. Ал эми кедейлер менен бечаралардын саны 300 миңге жакын. Бүгүнкү күнү биздин мыйзамдар, республикалык бюджеттеги жеңилдиктер бүт элди камтып атат. Категориялык принципте биздин мыйзамдарыбыздын баары. Биз мындан баш тартып, адрестүү түрдө ар бир үй бүлөнүн доходуна жараша жардамдарды бере башташыбыз керек. Ошонун алкагында Бирбол фракциясы парламентке жана өкмөткө сунуштайт. Келечек муундун фондун түзөлү. Фонд будущего поколения. Мунун источнигине 7% недропользованиядан түшкөн акчалардын, салыктардын көлөмүн ыйгарайлы, приватизациядан ыйгарайлы. Анан 300 миң кишинин балдарына, ушу үй бүлөлөрдө бечаралар менен кедейлердин, анда буларга төрөлгөндөн баштап жыл сайын 10 миң сомдон $1000 чейин, биз эми доходун санап чыгышыбыз керек. Беришибиз абзел. 18ге чыкканда 180 миң сом болот счетунда. Накопительный счет кылып, пенсионерлердикинде эле. Муну биз билим берүү тармагына жумшаганга мүмкүнчүлүк беришибиз керек, балдар 18ге чыкканда, же биринчи ипотекалык взноско акча төлөөгө мүмкүнчүлүгүн беришибиз керек. Ошондо биз социалдык лифтти жасап беребиз колунда жоктогуларга. Мен сиздерге мына ушу фонд боюнча мыйзамды азыр сунуштайм, Алтынай Сейитбековна. Азыр аягына чыга элекпиз, бирок проектисин сиздерге берип коелу. Медициналык жардам болобу, билим берүү жардам болобу, культура жагынан жардам болобу, биринчи очередте кедейлер менен ушу байкуш биздин бечараларга берилиш керек. Республикалык бюджеттеги жеңилдиктердин баары. Биз уялбай айтышыбыз керек. Биз капитализм куруп атабыз. Тилекке каршы коммунизмден баш тарттык. А мындай болгондон кийин байлар болот, орто катмар болот. Буларга биз шарт түзүп беришибиз керек. Жумуш жорун түзгөнгө, билим алууга, өзүнүн ден соолугун бөлөк жака чыкпай Кыргызстанда кароого. Ал эми биздин милдетибиз. Мен жеке оюм боюнча биздин фракциядагы муну туура деп таап өзүнүн программасына жазган, категориялык принциптерден отказ берип, биз адрестик түрдө жардам берүүнү башташыбыз керек. Жакынкы мына Кытай мамлекети, азыркы урматтуу жетекчиси Си Цзиньпин келгенде 70 миллион үй бүлө бечара экен. 5 жылдан кийин 40 миллион эле калды деп атышат. Дагы 5 жыл иштесем 70 миллион бечара үй бүлө Кытай боюнча жок болот. Кедейлер эле болот. Биз кедейлердин санын азайтабыз деп атат. Байлардын санын көтөрөбүз деп атышат. Мына ушундай таризде жаныбыздагы дүйнөнүн экономикасынын биринчиси болгон Кытай мамлекети өнүгүп өсүп баратат. Тилекке каршы биз бүт баарына жардам беребиз деп, бюджетибизден баарына каждой сестре по серге деп атып, биз ушу колунда жок бечаралар менен кедейлерге жакшы жардам бере албай атабыз. Мына ушу сунушубузду Алтынай Сейиткызына сизге азыр берем. Сиз менен өкмөт менен бирдикте иштеп, эгерде үлгүрсөк, эмки жылдын бюджетине киргизип, урматтуу президентибизге биз сунуштайлы. Рахмат. Рахмат.